мини-клиника в одном чемодане. 15 мүнөттүн ичинде диагноз коет. Чоң Кыргызстанда клиникалардагы специалисттер 100% койгон диагноздарды, ошолордун историяларын биз киргизип, ошолорду биз бул искусственный интеллект программаны биз обучать еттик. Азыркы кезде 95% туура диагноз коюп, туура леченияны назначить этип атат. А искусственный интеллект ошол эле дары чыккандан кийин эле, интернетке киргенден кийин эле искусственный интеллект кайсы эффективный болсо ошол дарыларды назначить этип берет. Академик бүт баарын билет, бирок академик да бүт баарды унутуп калат. А искусственный интеллект чамадандагы эч качан дүйнө жүзүндө кайсы заболевание, дүйнө жүзүндө кайсы жаңылыктар болуп, кайсы лечение боло турган болсо унутпайт. Бүгін біз бұл программаның алқағында жасалма интеллект арқылы 15 мүнөттүн ичинде анализтерди чыгарып, ошондой эле ар кандай ооруларын аныктоо үчүн түзүлгөн аппарат тууралуу сиздерге айтып бермекчибиз. Агай, ушул сиздердин жасалма интеллект аркылуу диагноз коюлчу аппаратыңыздарды, кейсиңиздерди көрөлү деп келдик. Мынакей ден соолук чемоданында 9 медициналык приборлордун бүт баары кирилген. Биринчи пульсосигметр, кислород определять эткен. Баарыбыз билесиз, ковид убагында баарыбыз эметилген. Бул эң азыркы кездеги биз заводдон заказ берилди да, точно определять этилген эме. Андан кийинкиси мынакей артериальное давление, пульс определять этилген тонометр. И глюкометр. Биз мынакей сателлит деген заводдон мен заказ берип, бүлүүсү менен заказ берип киргизилди. Бул деген канды, сахар определять этип берет да. И биздеги мынакей 12 менен ЭКГ. Эң жакшы ЭКГ эми үчүн дегенде жүрөктөгү кандай изменение болуп аткан болсо, ЭКГ автоматически берилет. Эгер башка жакта болсо ЭКГни снимать этип коюп, кардиологко жөнөтүп, кардиолог эме бергечи заключение бергечи болот. Бул деген азыркы кезде көрөсүңөр, баардыгы боюнча 15 мүнөттүн ичинде, 15 мүнөттүн ичинде диагнозун коюп берет, кандай изменение болуп атканын. Анализатор мочи деп коет. Мынакей. Бул 10 параметрди почкадагы моча боюнча 10 параметрди определять этип, кайсы патология болсо ошолорду көрсөтүп берет. Анализатор крови. Кан анализаторы. Биз да мынакей азыр заводдон заказ берип, завод менен сүйлөшүп, бул жерде гемоглобин, холестерин, АЛТ, АСТлардын баардыгын определять берет. Белоруссияда чыгылган, ошол жака барып биз завод менен сүйлөшүп, бул фонендоскоп. Фонендоскоп биз билебиз, уже 200 жылдан бери врачтардын баардыгы фонендоскоп менен угуп атышат. Бирок кээ бирлердики көбү, врачтардын көбү болсо, кээ бирлердики баягы музыканттардынчы жакшы үн уккандар бар. Ооба. Жакшы уга албагандар бар. Анан ошон үчүн. А бул жер болсо 60 децибел көбөйтүп берет. Угузуп берет мунучу. Искусственный интеллектке келет да, искусственный интеллект сразу диагноз коет. Ошол эле кезде график менен спектрограмма чыгарып берет. Ал сакталат. Эгер кийин врачтарга керек болуп, же болбосо бир жерге телемедицина жөнөтө турган болсо, биз ошол эле спектрограмма, звучкойдон ошо жөнөтөбүз. Консультация кылып эметкенге. Баарыңыздар билесиздер, азыркы кезде УЗИстер бар. Алар бир УЗИ болсо щитовидный железаны көрөт, бир УЗИ болсо жүрөктү көрөт, бирөө болсо өттү көрөт, печеньди көрөт, почканы көрөт, женский половой органдарды көрөт, сосудтарды көрөт да. А могу биз завод менен сүйлөшүп, бул терапевт баардык органдарды бир эле көрүп турган искусственный интеллект сразу диагноз чыгарат. Жасалма интеллект дегенен бизге жан кирип атат, ошол себептен телекөрүүчүлөрдө дагы суроо жаралышы мүмкүн. Канчалык деңгээлде туура жана так коюлат диагноз? Азыркы кезде дүйнө жүзүндө развитый өлкөлөрдө ЭКГ, УЗИ, рентген, компьютер томограф, МРТны искусственный интеллект коет. Тартары менен чыгарып берет. Ошого биз деген изучать этип, Атропик Клаудия деген миллион деген ар бир эмеге приборго обследовать этип өзүнүн программасын киргизген. Бирок регионго, өзүнүн региондордо ар биринин өзүнүкү бар. Биз дагы ошону изучать этип туруп ар бир
регионда Кыргызстанда биз 10 миңден ар бир эмеге киргизип изучать эттик да. 95% бизге азыркы кезде туура диагноз и туура лечениени коюп берип атат. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей бизге азыр чындыгында эле Кыргызстанда аналогу жок. Чакан кара чемодан болгону менен ичинде баардык дарттарга, илдеттерге дава таба ала турган аппараттар, препараттар бар экен. Азыр эми муну чындыгында канчалык деңгээлде адамга пайдасы бар, аны өзүбүз менен текшерип көрмөкчүбүз. Мен дагы азыр анализ тапшырам. Менин кандай илдеттерим эгер болсо, бар жогун сиздер менен биргеликте аныктамакчыбыз. Эң башкысы, мен да толугу менен ишенип кетмекчимин. Себеби жасалма интеллект бул 21-кылымдын заманбап технологиянын алдыңкы сап катарында турган учур. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей биз айтылып жаткан Рената клиникасындабыз. Учурда менин жанымда Каныбек мырза бар. Ал азыр ушул кара кейс менен ичиндеги аппаратуралар менен менин диагнозумду, менин илдеттерим болсо, ошону аныктоого жардам бермекчи. Анда Каныбек мырза, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда эң биринчи эле сиздин аты жөнүңүздөн баштайбыз. Анткени биздин программада аты жөндөн паспортный данные деп коебуз, ошолорду биринчи киргизишибиз керек. Бизде дагы биздин приложениянын ичинде паспортный данные бар. Бул каалоо, бейтаптын каалоосу менен киргизилет. Бунун ичинде паспорттун гражданство, орган выдачи, ID ошонун баардыгы камтылат да. Анан уже сиздин буга чейинки болгон кандай жалобаларыңыз бар, ошону жаза кетели. Эң биринчи эле биз пульсоксиметрден баштайбыз. Бул насыщение крови кислородом деп коет. Азыркы учурда биздин азыр медсестра 10 секундтай примерно сиздин жүрөгүңүздү тартат. Ошол убакта сиз тынч эс алып бош жатышыңыз керек. Кыймылдабаңыз макулбу? Өзүңүзгө удобный положенияда туруп, анан кийин аны биз тартабыз. Заманбап дүйнөдө технологиялардын өнүгүүсү адамзаттын жашоосун жаңы баскычка алып чыгып, өзгөчө медицина тармагында чоң өзгөрүүлөрдү жаратууда. Бүгүнкү күндө ден соолукту көзөмөлдөөдө инновациялык аппараттардын ролу артып, алар адамдардын убактысын үнөмдөп, ооруларды эрте аныктоого кеңири шарт берүүдө. Биз сөз кылган атайын кейстеги аппараттар аркылуу керектүү анализдерди ыкчам тапшырып, кыска 15 мүнөттүн ичинде так жыйынтыктарды алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Мындай ыкчамдык тарттын алдын алууга, өз убагында чара көрүүгө жана ар бир адамдын ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылуусуна өбөлгө түзөт. Медицинадагы мындай жетишкендиктер адам өмүрүнө кам көрүүгө багытталган чоң кадам. Анткени ден соолукка көңүл буруу, ооруну алдын ала аныктоо жана серигик жашоого умтулуу ар бирибиз үчүн эң маанилүү баалуулук бойдон калууда.